Senin бул жашоодогу чакырыгың жана миссияң. Эгер сиз өзүңүздү издеп жүрсөңүз, анда бул чыгарылышта бул сөз сизге тиешелүү болот. Анткени көпчүлүк адамдар бул дүйнөдө өзүн издешет, көптөгөн жумушту аткарып көрүшөт, бирок негедир жүрөгүндө тынчсыздануу, жүрөгүндө жашоого болгон кызыгуу, жашоонун мааниси жок. Эгер чынында сиз жашоого болгон кызыгууну арттырып, өзүңүздүн хоббиңизди, миссияңызды билгиңиз келсе, анда бул чыгарылышта мен сизге кыскача айтып өз оюмду билдирем. Тема бул миссия. Ар бир адамдын бул дүйнөдө миссиясы бар. Буга чейинки чыгарылыштарда да кыскача айтып кеткем. Бүгүн да ошол жөнүндө токтолом. Мен бир адамды мисал кылайын. Бир адам менен байланышып, бирге отуруп сүйлөшкөнүбүздө ал айткан, көп жумуштарда иштедим деп. 7-8 деген жумушта иштедим. Жумуштардын баары жакшы болчу. Бирок мен бир 6 ай иштеп, 1 жыл иштеп, бирок кайра эле ал жумуштан чыгып кетем, башка жумушка кирем. Ал жакта дагы 1 жыл иштейм, анан жүрөгүмдө каалоо жок болуп калат. Мен өзүмдү издеп жүргөм. Мен өзүмдү издейм дейт. Жүрөгүмдүн каалоосун билгим келет депчи. Анан ал менин жакын досум. Ал менен сүйлөшүп отуруп, анан кийин маектештик. Ошондо анын ким экенин мен жакшы билем. Ал творчествого жакын адам, кызыктуу видео монтаж жасайт, ыр жазат. Бул дүйнөдө анын чакырылышын мен билем. Ал эмнеге кызыгат, кандай хоббиси бар. Ошол боюнча мен сүйлөшүп, ага ыр жазган жагат. Ал ар кандай стилдеги түрлүү музыкаларды жазат, бирок ал дайыма айта берет. Бул ыр мага көп акча алып келбейт. Мен аябай кызыгам, бирок мен күн сайын кулагыма жаңы музыкалар жаңырып турат дейт да. Бирок мен кызыгам, бирок тилекке каршы көп акча алып келбейт дейт. Мен аны түшүнөм. Чынында. Бирок көп акча алып келген, көп акча тапкан дагы балдарды билем. Көп акча таап, ошол жумуш менен иштеп жүргөндөрдү билем. Эмнеге бул досум анчалык акча таба албайт? Анткени биздин жүрөктүн каалоосун, биздин жашоого болгон миссиядан ажыраткан бул биздин акыл. Bundan мурунку чыгарылышта айткам. Анткени акыл көп айтат. Акыл эмнени жакшы көрөт? Ал бизди алаксытып, адамдар менен салыштырып, көп акча тапкан адамдарды көрсөтүп, мына бул адам мынча акча табат, могул адам бай деп салыштырганыбызда гана биз өзүбүздүн миссиябызды унутуп калабыз. Чыныгы байлык, мен өткөнкү темада айткам, бул сиздин миссияңыз. Аны миллиондогон акчаларга сатып албайсыз. Миллиондогон акча тапкан адамдар дагы айта келишет. Мен ушунча акча таап, ошондо тапканда мен жашоонун маанисин түшүнөм деген, бирок миссия башка экен, акча башка экен депчи. Качан жүрөгүңүздө тынчтык болгондо, мейли аз акча тапсаңыз дагы, сиз миссияңыз менен жүрсөңүз, чыныгы бакыт, чыныгы ден соолук, тынчтык ошондо болот. Анан мен ал досума айткам, ыр жаз. Сага эч ким тыюу салбайт. Бул сенин каалооң, бул сенин хоббиң. Жараткан биз төрөлгөндө эле эң биринчи белекти берет деп мен сиздерге айтып кеткем. Ал белек бул биздин бул жашоодогу миссиябыз жана талантыбыз. Талантсыз адам жок. Ар бир адамда кандайдыр бир талант, кызыгуу, хоббиси бар. Кээ бирлери ал хоббисин өнүктүрөт, кээ бирлери өнүктүрбөйт. Айырма ошондо. Таланты жок адам болбойт. Анан мен ал досума айткам, сен бул ырларды жаза башта. Ошондо гана сен жашоого болгон
көз карашың өзгөрүлөт, маанайың көтөрүлөт, сен кызыга баштайсың. Мейли башка жумушта иште, бирок бул бир жумада 2 жолу бул хоббиңе көңүл бур, таштап койбо депчи. Ошонткенде гана сен жашоого болгон кызыгууң артат, ден соолугуң бекем болот деп. Качан биздин эгер хоббибиз бар туруп, аны четке кагып кызыгып жатсак, жүрөгүбүз кызыгып жатса дагы ага тыюу салсак, ошондон туугандар кээде ден соолук жабырлайт. Анткени биздин жан ошол кызыккан хоббибиз менен алектенгиси келет. Эс алгысы келет ошол менен. Качан биз ошол жумушка бир 2 саат көңүл буруп койсок, биз жаныбыз, жүрөгүбүз кадимкидей тынчтанат. Эгер ишенбесеңиз, сиздин жаккан хоббиңиз болсо, аны жасап көрсөңүз, сиз түшүнөсүз. Мен эмнеге бул досумду мисал кылдым? Анткени ушундай адамдар бул дүйнөдө көп. Балким сиз көптөгөн жумуштарда иштедиңиз. Айлыгы дагы көп. 8-9 жумушта иштеп, алмаштырып, кайра башкасына келип, айланып эле сиз кайра бир жерде туруп каласыз. Айланып, тегеренип келип туруп эле, кайра эле мурдагы жайыңызга турасыз. Эмнеге? Бул дегени миссия деген. Жашоо сизди айлантып келет, кайра миссияңызга алып келип коет. Анан жүрөгүңүздө дайыма кайгы болот. Мен могул жумуш менен алектенмекмин, бирок бул жумуш мага акча алып келбейт, же аз акча алып келет деп аны четке каккандыктан биз бул жашоонун маанисин алмаштырып коебуз. Ошондо бизде кайгы болот, достор. Биз жүрөгүбүздө каалоону четке какканыбызда гана жашоодо кайгы келет. Эгер сиз өзүңүздүн хоббиңизди четке каксаңыз, демек бул дегени сиз өзүңүздү сүйбөйсүз. Өзүн сүйгөн адам хоббисин аткарып, өзүнүн миссиясын жашоого болгон аткарса, бул адам өзүн сүйгөн адам. Ошондуктан миссияны аткарыш өтө кыйын. Тандалып, арасынан 1000ден 10 адам гана бул миссияны аткарат. Көпчүлүк адам аткарбайт. Бул чыгарылыш жашоосунда бардыгы жакшы, ийгиликтүү жүргөн адамдарга арналбайт. Бул чыгарылыш өзүн издеп жүргөн адамдарга арналат. Мен киммин, жашоодо болгон, мен жашоонун маанисин билгим келет деп издеп жүргөн адамдарга арналат. Ошондуктан мен бүгүнкү чыгарылышта өзүн издеп жүргөн, жашоо болгон маңызын, маанисин издеп жүргөн адамдарга арнайм. Эстеп көрүңүз, жаш кезиңизде сиз эмнеге кызыкчусуз? Балким кандайдыр бир жумуш курска баргандырсыз, 2-3 жыл, бирок кайсыл бир убакытта көңүл калуу келип, балким досторуңуз шылыңдап койгон, туугандарыңыз, ата-энеңиз басынтып койгондуктан сиз ал жумуш менен алектенбей, ал жумушту тыштап койгонуңузда, балким ошол жумушту өркүндөтпөгөндүктөн ошол нерсе сизди жашоодо кууп келет. Качан сиз ошол жумушту аягына чыгарганда, сиз рахат аласыз. Бул жашоодо өзүңүздү таба билесиз. Эмнеге кызыккансыз жаш кезиңизде? Жаш кезиңизде эмне менен алек болчуңуз? Балким сиз бир жакшы устасыз. Сиз жакшы буюмдарды жасайсыз. Кооз буюмдарды жасаганы колуңуздан келет. Бирок сиз акчага, жашоо тиричиликке байланыштуу ал жумушту тыштап койгондурсуз. Ошондо гана сизге ошол нерсени эңсеп, могул жумушту аткарбадым, ушул жумушту аткарыш керек эле деп сиз дайыма ал жумушту кийинки күнгө жыйнап отуруп, кийинки күнгө калтырып отуруп, балким арадан 10 жыл өтүп кетти билинбей. Эгер 10 жыл ошол жүрөктөгү каалаган жумушуңузду аткарганыңызда, балким азыр чоң бир жыйынтыкка жетмексиз. Ошондуктан мен жумушта иштеп жатсаңыз, иштебей койбо дебейм. 5 күн иштеңиз, 6 күн иштеңиз, бирок 7-чи күнү, бир жумада 1 күн сиз өзүңүздүн миссияңызга көңүл буруңуз. Китеп окуганы кызыгаттырсыз, балким сиз. Китепти окусаңыз, сиз эс аласыз. Бирок сиз убакыт жок деп аны
кийинки күнгө калтырып отура берсеңиз, анда сиздин жаныңыз да калсырайт, ден соолугуңуз да калсырайт, маанайыңыз да чөгөйт. Ал акча алып келеби, алып келбейби, эң башкысы сизге кубаныч тартуулаш керек. Кубаныч тартуулаганда гана сизде бекем ден соолук болот. Сиз ошол миссияңызды аз-аздан болсо дагы аткара башташыңыз керек. Кийин бул түшүмүн берет. Балким сиз менин досума окшоп мыкты балким устадырсыз. Бирок сиз 10 жыл башка жакта иштеп, 10 жыл убактыңызды өткөрүп, ал жактан жакшы иштедиңиз, бирок кызыгууңуз жок. Ал жумуштан чыккыңыз келип калды. Такыр кызыкпайсыз, айла жоктун айынан үй бүлө багыш керек деп гана иштейсиз. Ошентип сиздин өзүңүздүн хоббиңизге көңүл бурбай арадан 10 жыл өттү. Сиз эгер бир жумада бир убакыт ошол жумушуңузга бөлгөнүңүздө, балким сиз жакшы бир жыйынтыкка жетмектерсиз. Азыр да болсо кеч эмес. Анткени бул чыгарылышты сиз жөн эле уккан жоксуз. Бул чыгарылыш жөн эле сизге туш келип калган жок. Демек, бул чыгарылыш сизге керек. Эгер сиз ушул чыгарылышта жакшы маани берип, акчага карабай, сиздин бир хоббиңиз бар болсо, ошону миссия катары аткара баштасаңыз, анда сиз жашоодо чыныгы байлыкты тапкан болосуз. Чыныгы байлыкты таптым десеңиз дагы адашпайсыз. Миссия бул материалдык жашоо менен байланыштуу эмес. Миссия бул байлыктан да кымбат, баалуу белек. Жаратылыштан берилген белек. Ошол белекти биз колдоно билгенибизде, биз чыныгы жашоого болгон кызыгуубуз артат. Эң башкысы, миссияны аткарып жатып, сиз өзүңүздү башкаларга теңебеңиз. Өзүңүздү башкага теңесеңиз, сиз алаксып, кайра миссияңызды унутуп, кайра түйшүккө кирип кетесиз. Эгер сиз чыныгы уста болсоңуз, ошол бир жумада бир кичинекей буюмду жасап, ошо менен алектене баштаңыз. Ошону жандандырып, өстүрө баштаңыз. Бир күн эмес бир күн ал жумуш сизге түшүмүн чоң алып келет. Бирок эң башкысы токтобоңуз. Токтогонду сиз унутуп коюшуңуз керек. Аны уланта бериш керек. Бул дегени убакыт талап кылынат. Достор, бул чыгарылышта мен кенен айтып бергим келди эле, бирок биздин чыгарылышта кыскача айтып берүүнү чечтим. Анткени кыскача айтканда адамдарга керектүү сөздөр жүрөгүнө туш болот. Узун болсо дагы уккан адам убакыты балким аз, балким убакыты жоктур, ошого мен кыскача улантып, ар бир жумада 2 жолу видео киргизип турам. Окусаңыздар болот. Бул тема өтө узун, миссия боюнча. Мен башталышын гана айтып бердим. Сиз эгер ушул айткан сөздү угуп, миссияңызды аткара баштасаңыз, кийинки чыгарылышта бул миссия боюнча темабызды улантабыз. Биз азыр жөн эле кириштик. Эми кимде миссиясын таба албай жатса, мен киммин, эмнеге жаралдым, мен кызыккан жумушум бар, бирок таба албай атам десеңиз, кийинки чыгарылышта бул тема боюнча сөз кылабыз. Саламатта калыңыз.